Венгрияга келип, биздин тууну алмаштырып кетип атам. Себеби булар дагы деле болсо биздин эски тууда экен. Эски тууну алып, биз Венгрияга жаачылар келип, жаңы тууну сайып кетип атабыз. Жашасын Кыргызстан! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Ар бир нерсе деле, спортто деле, жөнөкөйдө деле баягы демди ичиңе алып туруп, буну кошо кое бересиң да. Анан айрыкча биздин бул улуттук бул дүйнө боюнча көчмөндөргө таандык болгон үчүн бунда бир жеринде бир белгиси жок. Ошо белгиге коюп алып атыш керек деп. Бунда туюм менен атасың негизинен. Муну алгандан кийин бир жеринде ушу карап туруп ушу ичиңе бунда баягы ичиңе абаны алып туруп койшо кайра жебе менен кошо бересиң да. Өзгөчөлүгү. Мисалы, өзүңүн ишиң үчүн болсо кээде анча-мынча уктап кала бересиң да. Себеби бул азыр жакынкы күндөрдө Кореяга бара турган болуп калдым да. Ошон үчүн мен азыр күндө келишке туура келип атат. Биз деле ушуга аттанып, Кудай таалам бизге ушул нерсени насип кылгандан кийин биз деле кичине жоопкерчиликтүү болобуз да. Анан кээ бирлери чындап эле акча төлөгөн жерде эле жоопкерчиликтүү дейт. Жок, адам баласы болгондон кийин, Кыргызстанда жашап атканыбыздан кийин ушундай жерибиз. Анан Кудайым ушундай өнөр, ушундай ден соолук бергенден кийин жашына карабай эле, улутуна деле карабай Кыргызстан үчүн баары эле күрөшүш керек деп ойлойм да. Бирок мындай карап көргөндө менин жашымдагылар 60-тан өткөндөн кийин баары эле айтышат, ушул аялга эмне жетпейт деп ойлошу мүмкүн. Ооба, адам баласына өлгүчөктө эч нерсе жетпейт. Мен бунун үчүн дүйнө топтоп же болбосо байлыгы үчүн эмес, мен аз да болсо Кыргызстан үчүн салымым кошуп, Кыргызстандын ушу желегин көтөрүү менин атуулук парзым да. Мен жаштайман ниет кылчумун. Ушу спортсмен болом да. Анан жашоо ошондой болуп калат экен да. Жаштыгымда андай болдум. Анан балдарымды чоңойттум. Аларды үйлөп жайлагыча эле, анан жашым ушинтип 60-тан өтүп калат экен. Дагы да болсо аракет кылып, азыр эми эртең менен туруп алып, келип, ушул жерде атып, даярданганда гана чындыгында ошол бир жыйынтык болот экен. Мисалы, мен ошо Венгрияга барарда быйыл жайда өтө ысык болду. Күн ысык, часыраган ысыкта мен ушул жерде машыгып аттым да. Себеби мен сураштырсам, Венгрия өтө тегиз, анан ысык жер деди да. Анан адаптация болоюн дедим бир чети, ошого көнөйүн дедим. Ушул жерде маштым, ошо машыкканымдын жыйынтыгы болду да. Анан эми азыр деле ушул эртең менен 1 саат, 2 саат элден мурун турам. Элден 2 саат, 3 саат кечирээк жатам. Анан эми күз келди, той аштар болуп атат. Тууган уругума айткам бардыгына эле. Быйылча капа болбогула депчи. Алар деле туура түшүнүшөт. Салбурун федерациясы жамаат деп койбойбу эми. Ушул аябай ынтымактуубуз да. 7 областтан барбыз. Анан ошол жерге барып жаа кармаганыбызда мага ошолор дагы өздөрүнө тартып алды да. Оштон жалгыз эле мен барат болчумун. Анан бул жаабызда немебиз дагы спорттун түрү бир аз берки спорттордон кымбатыраак экен да.
мына жааларыбыз мисалы мына менин колумда венгер жаасы да. Бул эң кымбат жаалардан. Анан мына жебелерибиз дагы ар бири 1000 сомдон турат. Сынат. Ошондо эле жок дегенде 12 жебең болуш керек. Болбосо 20-30 жебең болот. Ошондо эле элестете бергиле канча акча кетет. Анан биздин улуттук кийимдер менен атып турат. Кайсыл жерге барбайлы. Мына садактарыбыз деле баары Булгардан болот. Кийимдерибиз баардыгы ошо кыргыздын улуттук кийимдерин болушунча жакшына кылып тиктирип кийебиз. Неме өзү буну бизде 2 сааттан ашык ата албайбыз. 2 саатта эле уже колуң ооруп калат. Анан биринчи жааны кармаганда мына жааларды жибине илиш деле бир оор да. Мынанычы. Мисалы үчүн муну илиш өтө кыйын. Мынаны бутубузга коюп алып өтө күч менен тартасың. Себеби 36 фунтаж болгондо бул ошончолук оор болот. Анын кайрадан мынандай болгон жааны кайра аркасына кайратып ийип коебуз да. Ошон үчүн бул өтө оор. Бул жааларыбыз дагы.